Саламатсыздарбы, Дилмаек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мамлекеттик тил күнүнө арналат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев менен маектешебиз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Тил комиссиясы кандай максатта жана качан түзүлгөн, тарыхынан кеп салып берсеңиз. Мындан 28 жыл мурунку Советтер Союзунун алкагында турган Кыргыз СССРнын жогорку совети мамлекет тил жөнүндө мыйзамды кабыл алган. Бул кыргыз элинин эркиндикке, азаттыкка, көз карандысызга болгон умтулуусунун чечкиндүү бир кадамдарынан болгон деп айтууга толук негиздер бар. Өзүңүз элестетип көрсөңүз, ошондой күчтүү саясат жүрүп, татарлар тоталитардык доор өкүм сүрүп турган чакта өзүбүздүн эне тилибизди мамлекет тил кылуу мыйзамын ишке ашырууга болгон ошол мезгилдеги кыргыз интеллигенциясынын, маданий ишмерлеринин, жигердүү жаштар менен студенттердин аракеттери баатырдыкка тети. Ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин андан бери 20 жыл өттү, улуттук тил комиссиясы түзүлгөн. Максат өлкөдө тил саясатын ургалдуу, системалуу жүргүзүү. Ушул багытта тил комиссиясы колдон келген иштерин жасап келе жатат. Албетте мыйзам кабыл алгандан кийин көп иштер бүткөрүлдү. Бирок өзгөчө ыргак, өзгөчө агым 2013 жылдан башталды деп айтууга толук негиздер бар. Анткени 2013 жылы 1 июлда Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин 155 жарлыгы жарык көргөн. Бул жарлык Кыргыз Республикасында мамлекет тилди өнүктүрүү жана тил саясат деп аталат. Ошол жарлыктын негизинде атайын жумушчу топ түзүлүп, анын курамында мен да бар элем. 6 ай иштеп, алды болбоор коомчулуктун кеңири талкуусуна коюлуп, өкмөттүк эмес уюмдарда активдүү катышып, анан ушул 2014-20 жылдарда мамлекет тилди өнүктүрүү жана тил саясат деген улуттук программа өлкөнүн коргоо кеңешинде кабыл алынган. Ушул улуттук программанын өзүнө чейинкилерден бир олуттуу өзгөчөлүгү бар. Биринчи өзгөчөлүгү анда ачык жазылган. Кыргыз Республикасынын жарандарынын мамлекеттик тилди билиши алардын атуулук парызы жана ыйык милдет. Экинчиден, ушул программада ачык көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасы көп улуттуу өлкө. Ошондуктан ошол этностордун тилин, маданиятын өнүктүрүүгө көңүл бурулуу менен ошол элди бириктирүүчү, ынтымакка чакыруучу негизги фактор бул мамлекет тил деп көрсөтүлгөн. Үчүнчүдөн, биз ааламдашы доорунда жашап жатабыз. Ошондуктан эмгек рыногундагы атаандаштыкка ылайык Кыргызстандын жарандары милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билүүгө тийиш, расмий тилди өздөштүрүүгө тийиш жана чет тилдердин бирин билүүсү зарыл. Ошондуктан келечекте кыргызстандыктардын көп тил билген жаңы муунун тарбиялоо деп айтылган. Кыргыз тилин өнүктүрүп, аны өстүрүү үчүн тил комиссиясы тарабынан кандай иш-аракеттер көрүлүп жатат учурда? Ошого токтолсоңуз. Кыргыз жана чет тилдери боюнча компьютердик котормочу программалары, акысыз компьютер тесттери жана окутуу программалары бар улуттук интернет ресурстарын өркүндөтүү үчүн кыргыз тили Google Translate кызматына киргизилди. Муну менен автоматтык түрдө жасалма интеллекттин жардамы менен дүйнөлүк 106 тилден кыргыз тилине которуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бүгүнкү күндө
Google Translate кызматында 1,5 миллион сөз айкашы орун алды. Мындан тышкары кыргыз тилин жеңил үйрөнүү которуу максатында 35.500 сөздөн турган кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүктөрү, тармактык сөздөрүнүн электрондук варианты мамлекеттик тил кейс сайтына турат. Мындан тышкары жана бизден жарык көргөн китептерчи, 201 китеп жарык көрбөдү. Ошолордун электрондук варианттарынын баары мамлекеттик тил кейс сайтына киргизилип атат. 60 толук бүттү, эми калган четинен киргизип атабыз. Мындан тышкары жана Кыргыз улуттук илимдер академиясынан чыккан китептер дагы, билим берүү министрлигинен чыккан китептер да ошол мекемелердин сайтында турат. Эң байыркы улуттун тили катарында тил деген өзү эненин сүтү менен келет. Ал табияттын бир керемет сырдуу кубулуш. Ana ошондуктан тилге табияттын мыйзамдарына кандай мамиле кылсак, ал табияттын көрүнүшү болуптан ага табияттын мыйзамдары катары мамиле кылышыбыз керек. Эгер биз табияттын мыйзамдарын сыйлабай койсок, тебелеп тепсесек, анда жаратылыш биз жазалап коюшу мүмкүн. Ошондуктан жаратылыштын бул укмуш көрүнүшүнө биз адекваттуу жооп берип, аны илгерилетип, өркүндөтүп, бүгүнкү 21 чакырымда илгерилешибиз керек. Ошон үчүн биз тил комиссиясы дагы бүгүн маалымат технологияларынын кылымы. Ошондуктан ушул багытта да бир топ иштер жасап атабыз. Анткени биздин эне тилибиз интернет айдыңында иштеш керек. Кудай буюрса иштер ордунан жылып атат. Бирок алыбызда абдан көп иштер турат. Мисалы өзүңүз жакшы билесиз, бул эркин энциклопедия бар. Википедия деген. Мына ошого өзүбүз ошолордун баалуулуктарын күчөтүү максатында мисалы 15 декабрь айында Википедияга киргизилген макалалар саны 53.000 болгон. Андан бери биз талап кылып, конкурс, тендер өткөрүп, фирмаларга катышып, бүгүнкү күндө Кудай буюрса 66.000ге жеткирдик. Бул дагы көбөйүш керек. Ошо 66га жеткен күндө дагы ошол кирген макалалардын саны менен улуттун санын эсептеп көргөндө, катышын эсептеп көргөндө биз 91 киши чогулуп бир эле макала жазып атабыз. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Муну көбөйтүшүбүз керек. Мындан тышкары тил KG сайтында кыргыз тилин үйрөтүү тиркемеси аркылуу мамлекеттик тилди балдар да, чоңдор да тез үйрөнө алышат. Окуу курсунда тил үйрөнүүгө тийиштүү болгон китептер, макалалар, килиптер жүктөлгөн. Ал эми Орфо KG кыргыз тилин үйрөтүү сайты улуттук комиссиянын тапшырыгы менен биздин Мурас Коомдуков иштеп чыккан сайт аркылуу мамлекеттик тил үйрөтүүгө болгон керектүү орфографиялык жана морфологиялык эрежелер толугу менен камтылган. Мындан тышкары чет жактан келген чет элдик жарандар үчүн түрк, англис, орус тилдеринде кыргыз тилин жеңил үйрөнүүгө багытталган интерактивдүү сүйлөшмөлөр iOS жана Android базасында атайын мобилдик программалар иштеп чыккан. Муну пайдаланып жатышат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча атайын каражат бөлүнгөн экен. Ошол каражат максатсыз пайдаланып жатат деген жогорку кеңеш тарабынан, коомчулук тарабынан айтылган сын пикирлер бар. Ошол сын пикирлерге кандай аргументтерди келтирип кетет элеңиз? Ошол боюнча айтсаңыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан системалуу каржылоо башталды. Ошол каржылоо негизинен төмөнкү министрликтерге жана илимий мекемелерге жана улуттук комиссияга бөлүндү. Алгачкы чоң акча каражатынын булагы бул улуттук илимдер академиясына бөлүндү. Өзүңүз жакшы билесиз, ар кандай улуттун көнүрүс байлыктары болот. Мына ушул жагынан алып караганда улуттук илимдер академиясында көптөгөн улуттук баалыктардын казынасы жатат. Мына ушулордун көптөгөн булактары элге жете элек. Мына Манастын эле бир канча деген варианты бар деп жүрөбүз.
Чындыгында биз негизинен Саякбай Каралаевдин, Сагынбай Орозбактын деле варианты менен жакшы тааныспыз жана элге жеткен да. Мына бүгүнкү күндө ушу менен баш болгон эпостордун архивде жаткан, сейрек фонддо жаткан материалдар четинен жарык көрө баштады. Ошентип Улуттук илимдер академиясы бул багытта өзүрүлүү майнап иштер жүрүп жатат. Экинчи акча каражатын көп үлүлөштүргөн бөлүгү бул Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлигине бөлүнгөн. Өзүңүз жакшы билесиз, бул программанын 60%га жакын бөлүгү ушу министрликке таандык. Себеби биз мамлекеттик тилди өнүп тура турган негизги мейкиндик бул билим берүү тармагы. Ошондуктан бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларына чейин окуу китептер маселеси куч бойдон турат. Өзгөчө бул бала бакчалар менен башталгыч кесиптик, орто кесиптик жогорку окуу жайларынын окуу куралдары, окуу методикалык комплекстер абдан курчабалдак турат. Өзүңүз жакшы билесиз, мына бизде мектептердин 80%га чукулу бул кыргыз тилиндеги мектептер. Ошол мектепти бүтүп келген миңдеген балдар шаарга келишет да, жана аталган окуу жайларына окууга түшөт. Бирок сентябрдын 1-inde окуу жайдын астанасын аттаганда сабактардын баары орус тилинде. Көпчүлүгү орус тилинде чыгат. Муну ачык айтышыбыз керек. Себеби кадрлар жетишпейт. Мамлекеттик тилде окуган. Экинчиден, ошо мамлекеттик тилде ошол окутулуп жаткан окуу предметтеринин же дисциплиналарынын окуу китептери жок, окуу методикалык комплекстер жок. Мына ушул кенемтени толтуруу буга чейин мамлекет тарабынан каржыланган эмес. Мунун баардыгы ошол жерде иштеген окутуучулардын, илимпоздордун, окумуштуулардын мойнунда болгон. Алар өзлөрүнүн каржы булактарына чыгарып, анан ошолор студентке сатып жүрүшчү. Муну баары жакшы билебиз да. Мына ошол боштукту толуктоо иретинде мына жакында эле мына бүгүн эле барып келдим мен. Кыргыз билим берүү жана илим министрлигинде жарык көргөн 80ден ашык китептин 100 чарын өткөрүштү. Мына ушунун баардыгы улуттук программанын каржылоосу негизинде болуп атат. Быйылкы жылга 1,5 миллион сом бөлүнгөн улуттук комиссияга. Анда ошо министрликтин атайын иштелип чыккан улуттук программа боюнча индикатору бар. Ошол кайсы китеп канча нускада чыгыш керек, канча сом бөлүнүш керек, баардыгы. Ошол индикатор боюнча биз быйыл ошо 1,5 миллион сомго китеп чыгарышыбыз керек. Андан тышкары мектеп окуучулары үчүн, бала бакчалар үчүн мультимедиалык каражаттар чыгарышыбыз керек. Китепке тендер жарыяладык, Кудай буйрса, түшкөн кол жазмалардын баардыгы эксперттик комиссиянын тастыктоосунан өттү. Алар сунушталган китептерди чыгарышыбыз керек. Эми жагында чукуларда болсо жана мультимедиалык каражаттар боюнча дагы тендер конкурс жарыялайбыз дегенде, анан уткандарды тендер жарыялайбыз. Ушул процесс жүрүп атат. Баардык мекемелер ушундай иш жүрүп атат. Ушул процесс чыгарып алсак, анан эми өзүңүз жакшы билесиз, бул улутту улут кылган, элди эл кылган, илимде далилденген 5 баалык бар. Ошонун төл башында эне тил турат. Эгер эне тил жоголсо, улут жоголот. Улут жоголсо, мамлекет чоң көйгөйлөргө кабылат. Эң байыркы улуттун тили катарында тил деген өзү эненин сүтү менен келет. Ал табияттын бир керемет сырдуу кубулуш. Кыргыз тилинде которулган окуу куралдары боюнча ошол эле котормочулар кызматы барбы, ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Мындай болуп келген, мына биз былтыр ушул окуу жылында абдан январдан баштап кызуу иштештик. Эң орчундуу маселе ошол окуп жаткан адистиктин окуу дисциплиналарынын баардыгы окуу программасынан баштап окуу методикалык комплекстерине чейин орус тилинде болуп атат. Адегенде ошол окуу дисциплиналарын же окуу предметтерин же окуу сабактарын кыргызча айтканда адегенде кыргыз тилине оодарышыбыз керек болуп атат. Ошону лектор же окутуучу кыргызча окутуш керек болот. Кыргызча окутуш үчүн анын жанында окуу куралы болуш керек болот. Методикалык колдонуу мугалимдин колунда болуш керек болот. Жана башка окуу методикалык комплекстерин камсыздаш болот.
ушул багытта иштер жүрө баштады. Көпчүлүк окуу жайлары окуу дисциплиналарын акырындык менен мамлекеттик тилге которуп атышат. Бирок бул процесс шаар жүрбөйт. Бул убакыт керек. Мына ошонун кадамдары Кудай буйрса жаңы ыргакка ээ боло баштады. Анан мындан тышкары кыргыз маданияты бул улуттун чоң баалуулугу, маданият бирлестигинде акчалар бөлүнгөн. Ал жерде кыргыз маданиятына олуттуу салым кошкон мыкты баалуулуктарды жарыялоо катышат алар да. Шаардын көчөлөрүндө ката жазылган көрнөк жарнактарды көрүп калабыз. Муну мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы тарабынан бир жөнгө салган атайын иштер аткарылабы? Иштер аткарылса буларга кандай чаралар көрүлөт? Ушул боюнча да айта кетсеңиз. Абдан туура белгилеп атасыз. Биздин жүрөктө ооруткан маселе. Мэриянын алдында бар ушундай комиссия. Биз бул маселени тейлегенге каражатыбыз жок. Тейлегенге механизмибиз жок. Биз жалпы тилдин саясатын жүргүзөбүз да. Ал эми муну чече турган мекеме ошол жарнакка уруксат берип, пулун алып аткан мекеме болуш керек. Ошондуктан ошол жооп бере турган эң башкы күч бул Бишкек мэриясы. Анан акимияттар. Анан биз бул боюнча иштеп атабыз. Биздин атайын бир адисти ошо чегергенбиз. Бул иш жанакындай көрүнөк жарнакта кеткен каттардын баарын дайым тартып келет. Сайтыбызга коебуз. Анан сөзсүз мэрияга кат жиберебиз. Алардан кичине аракет кылып атышат, бирок ойдогудой жыйынтык болбой атканын эл көрүп турат. Бизге бул боюнча абдан көп кайрылуулар болот. Мен ушул маселе боюнча Албек Ибраимовдун өзүнүн кабыл алышында болгом. Ал киши айткан, эми мага чейин иштеп жүргөн Бишкек шаарынын мэри көрүнөк жарнак деген департаментти жоюп жибериптир. Эми мен ошол Бишкек мэриясынын структурасын кайра карап атам. Ошол көрүнөк жарнак департаменти кайра калдына келет. Кудай буйрса ишти жөнгө салабыз деген. Андан кийин бир ай өткөндөн кийин биз бул маселени президенттик аппаратка коюп, президенттик аппараттын бөлүм башчысынын деңгээлинде ошол Бишкек шаарынын депутаттарын, ошол жердеги архитектура бөлүмүнүн орун басарын, прокурорун, Бишкек шаарындагы монополияга каршы агенттиктин жетекчилерин чакырып чогулуштуп көргөнбүз. Ошондой бир чечимге келгенбиз. Көрүнөк жарнактар боюнча жобону кайра өзгөртүп, толуктап, анан Бишкек шаардык кеңешине бекитип, анан өндүрүшкө киргизели деп. Ушул процесс эми жүрүп атат. Жоболор талкуудан өтүп бүтүп калды. Биздин кызматкерлер да барып катышып атат. Анан шаардык кеңештер өтүп бекисе, бир топ мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бирок бир нерсе көрүлөт. Бул айыптыгын ким гана салат? Монополияга каршы агенттик салып атат. Бирок айыптын көлөмү өтө чектелүү экен. Ошондуктан өзүңүз жакшы билесиз, жана көрүнөк жарнактар деген эмеде, мыйзамда, анан кыргыз тил жөнүндөгү мыйзамда ачык жазылган. Кыргыз Республикасында көрүнөк жарнактар дегенде мамлекеттик тилде чоңураак шрифт менен, андан кичирээк шрифт менен расмий тил жазылыш керек деп. Бул мыйзамды эч ким аткарбай атат. Өкүнүчтүүсү. Ошондуктан эгер биз мыйзамды сыйлаган өлкө бололу десек, ошонун жарандары болуп умтулуп атабыз. Ошондуктан Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлери дагы ошол мыйзамды аткарыш керек. Шаардын акимиятынын кызматкерлери бул мыйзамды аткарыш керек. Бул маселе кайсы жерде угуштуруп атат? Бишкек шаарында, Бишкек шаарынын алынасындагы акимияттарда, анан Чүй областында, ал эми калган областтарда мындай маселе жок дерлик. Ошондуктан мен ойлойм, ушу Бишкек шаарынын мэриясындагы жанагы мен атаган акимияттардын кызматкерлеринин атуулдук мекендик сезими бул маселени чечүүгө түрткү ирет болуш керек. Биз дагы тынымсыз иштеп атабыз. Бирок ойдогудай, көңүлдөгүдөй жыйынтыктар жетише албай жаткандыгыбыз албетте өкүнүчтүү. Мамлекеттик кызматка кирип атканда, ошо мамлекеттик тилден сынак тапшыруу каралганда, ушул боюнча айтсаңыз. Ушул улуттук программанын негизинде бүт аспирантурага киришчилер милдеттүү түрдө кайсы тармактагы аспирантурага киргип атпасын. Медик болобу, техник болобу, электр системасы болобу, гуманитардык илимдер болобу, баардык аспирантурага кирип атканда
милдеттүү түрдө кыргыз тилинен сынактан өтүшөт. Өткөн жылдан баштап кирдирилишкен. Ошол өткөн жылдан баштап баардык илимдин тармактары боюнча кандидаттык диссертациясын жактуу орун алдында милдеттүү түрдө мамлекеттик тилден кандидаттык минимум тапшырат. Кандидаттык минимум тапшырат. Мындан тышкары өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамда ачык жазылган. Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы, же төрайымы, жана Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын төрагасы милдеттүү түрдө мамлекеттик тилден сынактан өтүш керек деп. Ушул мыйзамдын бир эле беренеси иштеп атат. Биз президентке талапкерлерди сынак алып атабыз. Муну өзүңүздөр күбө болуңуздар. Июль, август айларында бир айга чукул биз 44 мамлекет президентке талапкерлерди сынак алып, аны эл аралык стандартка ылайык жаңадан өндүрүшкө кирип жаткан кыргыз тил системасын өткөрдүк. Бул боюнча өкмөттүн токтому жарык көргөн билим деңгээлин баалоо боюнча эми программанын негизинде 18 жылдын экинчи жарымынан баштап баардык мамлекеттик кызматкерлер эл аралык стандартка ылайык А1, А2, В1, В2, А1 деңгээлдериндеги өздөрүнүн кызматтык абалына, ээлеп турган кызматтык абалына байланыштуу сынактарды өтө баштайт. Сертификат алгандар кызматтык абалын сактап калышат. Сертификат албагандар кызматтык абалын сактай албай калышы толук мүмкүн. Мына ушундай маселе туруп атат. Ошондуктан бул системанын ишке кириши мамлекеттик тил боюнча иш кагаздарынын чөйрөсүн кеңейтүүгө шарттар түзөт. Себеби өзүңүз жакшы билесиз, өткөн жыл өкмөт токтому жарык көрүп, котормочу штаттык бирдигин жойгон. Эч жерде котормочу штаты болбосун деп. Анын ордуна лингвистикалык эксперттик кадистиктерди киргизген. Максат ар бир мамлекеттик кызмат иштеген киши мамлекеттик тилде котормочусу өзү жазсын. Анан барып экспертизадан өткөрүп алсын деп. Бул өкмөт токтому да Кудай буйрса ишке кирип өзүнүн жемишин бере баштады. Кыргыз тили тууралуу сиз өтө жакшы билесиз. Бул тармакта көп жылдан бери эмгектенип, тилди өнүктүрүү үчүн көп иш жумшап келесиз. Анан ушул сиздер келечекте көзүңүз жетип, бирок колуңуз жетпей турган иштер барбы? Жана ушул тилди өнүктүрүү үчүн кандай механизмдер иштеп чыгыш керек? Ошол боюнча айтсаңыз. Көрүп турабыз, бир нерсе зээндиге айтат. Мамлекеттик кызматта иштеген кыргыз эле жарандарды, көчөдө жүргөн кыргыз эле жарандардын кайдыгерлиги, көпчүлүгүнүн байкоочу, сындоочу болуп калгандыгы. Тил элдики. Аны мамлекеттик тил комиссиясы чечпейт. Аны тил боюнча окумуштар чечпейт. Аны акын жазуучулар чечпейт. Ал элдин колунда. Мамлекеттик тилдин жүргөнү элдин колунда. Ошон үчүн ар бирибиз мунун үстүндө талыкпай иштеп, аракет кылып, улуубуз кичибизгө, кичибиз өстөн кичибизге үйрөтүп, таалим тарбия иштерин жүргүзүш керек. Үгүттөө иштери, насихаттоо иштери абдан бекем болуш керек. Мен улутум кыргыз, ал байыркы этнос. Биздин эне тилибиз кылымдардан кечирип келди. Аны биздин ата бабаларыбыз мурас кылып бизге калтырды. Кыргыз эли эне тилин жана мамлекеттүүлүгүн өздөрүнүн күчтүү пассионардык энергиясы менен үзгүлтүксүз дамамат муундан муунга өткөрүп келген. Биз да ошол миссиябызды өтөшүбүз керек. Ошон үчүн эне тили үстүндө өжөрлүк менен мээнет кылышыбыз керек. Муну ар бир кыргыз түшүнүш керек.
сындаш оңой, айтыш оңой, бирок аны реалдуу ишке ашырыш керек. Ал үйдө болот. Ата менен баланын ортосунда мамиледе болот. Ошондой баалыкты өткөрүп бере алсак, жанакынтип балдарыбыз бөтөн тилде сүйлөп, жанакындай башка тилдердин экспансиясына кабылмак эмес. Бир эле мисал келтирейин. Мен окугам илимий булактарга караганда Японияда 6 классты бүтмөйүнчө башка тилдерди үйрөтпөйт экен. Анткени өзүнүн улуттук баалыктарын, ошол жарандын дилине, жүрөгүнө, көөдөнүнө акылын отургузуп, калыптангандан кийин анан башка тилдерди үйрөнө бер дейт экен. Демек ал башка тилдин таасирине кабылбайт, ал зарылдыгына караша үйрөнөт. Өзүнүн иштөө зарылчысына карата үйрөнүп өздөштүрүп алат болду. Бирок ал өзүнүн улуттук иденттүүлүгүнүн мейкиниңде турат. Ал эртең өзүнүн улуттун ар кандай коркушка келсе, жүрөгүн сууруп берүүгө даяр турат. Караңызчы, кандай акылдуу тил саясат жүрөт. Ошондуктан биз бул сыяктуу нерселерди туура түшүнүп, бул ааламда ушу доору каптап келди. Чынбы? Мына Кыргызстан жеке дүйнө бир айылдай болуп калды. Жөнөкөй айтканда, образ айтканда, чүчкүрсөң Кыргызстанга бүтүп калат. Маалымат эч жерде мындай проблема жок. Аны ушундай чакта биз өзүнүн улуттук баалуулуктарды ошол ааламдаштоого ылайыкташып, аны жоготуп жибербей, улам өркүндөтүп турушубуз керек. Ар бир иштешибиз керек. Дос менен, жолдош менен, классташ менен, группалаш менен, кошуна менен, сырдаш, муңдаш адамдар менен айтып жөнү жайынча түшүндүрүш керек. Мына ушул маселени бүгүн биздин Кыргыз газетасына чыкты. Кыргыз өлкөсүнүн президенти жакшы айтты. Жөн эле мына кыргыз тилин күндөлүк турмуштун биздин зарылчылыгыбыз катарында колдонууга жетишибиз керек. Абдан туура айтат. Ага бийик ойлордун, бийик материялдын кереги жок. Реал жөн ишке ашырыш керек. Аларды кыргыз мектепке иле бериш керек. Мен да ошентип. Анан ал башка тилди тез үйрөнө алат. Жерде чөйрө бар Бишкек шаарында. Эч проблема болбойт. Чоңойгондон кийин кайра өзүбүз өкүнөбүз. Адабий менен башка болуп каларын көрүп жүрбөйбүзбү? Психологиясы башка боларын көрүп жүрүп атпайбызбы? Кап кыргыз тил окутпай деген канча кишилердин өкүнүчүнө күбө болуп жүрөбүз. Көрсө улуттук иденттүүлүк деген бул аябай татаал нерсе экен да. Улуттук кодун жоготуп жүрөт экен да. Бул эне тилдин көркүн чыгара турган Берлин институту бар. Бул Берлин институту. Анан эне мектеби. Баланын жашынан улуттук баалыктар менен сугарышыбыз керек. Анан эне менен кыз, ата менен бала кыргызча сүйлөшсө, чоң ата менен небере, чоң эне менен небере кыргызча сүйлөшсө, анан кыргыз менен кыргызча эле сүйлөшсөк, иш алдачылдаган атпайбы? Ошентип сүйлөшпөй шорубуз катып атпайбы? Өкөтөң айылдан келген. Өкөтөң орус тилин жакшы билбейт. Бирок орусча сүйлөшүп атышат. Чынбы? Ошондуктан бул улуттук баалуулуктарды биз алдыга чыгарып, мен көп айтам, бул Казакстанда жаштар казак тилинде сүйлөнүп аябай модага айландырып алыштыр. Көчөдө дагы, унаада жүргөндө өзүнүн тилинде сүйлөшүп, тилинин көркүн ачып атат. Биздин жаштарда ошондой мекенчилик сезим ойгонсо, туруктуу орун алса, илгерилеп кетсе экен деп Улайдан тиренип жүрөм. Бул казак элинин чыган уулу Муктар Шаханов, Мыржакшынакай легендарлуу ыры бар экен. Маңызы ушундай. Казакстандын чөлдүү талаларында күндүн ысыгы 50 градуска жетип турса да, кара карганын башына чай кайнаткан ызык жүрүп өтүп жатса да, бир өсүмдүк бар экен дейт. Жантак деген.
жап-жашыл болуп турат дейт. Ошондой ысыкты. Анан Казакстандын чөлдүү талаларында 50 градус ызгар, суук болуп турса да, бир өсүмдүк бар экен дейт. Аты жантак деген. Жап-жашыл болуп турат экен дейт. Ушундай контрасттуу аба ырайына моюн бербей, дайым жап-жашыл болуп кербезденип турган жантак деген өсүмдүк эмне үчүн мындай күчтүү деп акыл суроо коет. Көрсө, ал тамырын жүздөгөн чакырымдарга жоюп жиберип, өзүнүн кыртышынан жакшынакай азыктанып гүлдөп турат дейт. Ана биздин жаштар да ушу жантак сыяктуу өсүмдүктүү болуп, өзүнүн кыртышынан азыктанып, улуттук баалыктарын боюна отургузуп, сөз тил боюнча, тарых боюнча, маданият боюнча, чек ара чөлкөм аймак боюнча, улуттук жана башка баалыктар боюнча ошентип азыктанса, жаштарыбыз көркүнө чыгат. Анан акын айтат, ошонун жанында камгак деген бир өсүмдүк бар дейт. Ал шамал каяка айдаса тоголонуп чуркап жүрөт дейт. Анан мен ойлойм, 21-чи кылымдагы кыргыздын жаштары камгак болуп карашпай болуш керек. Кудай сактасын андан. Бир эле тилегим бар. Шуну айтайынбы? Кыргыз менен кыргыз тили сүйлөшсө болду. Кыргыз тилибиз тууралуу сөз кылганда биздин чакан эфирдик убактыбыз жетпесе керек. Ушул кыргыз тилибизди өнүктүрүү үчүн ар бир кыргыз атуулу күч жумшап эмгектениши керек деген тилек менен биз бүгүнкү мамлекеттик тил күнүнө арналган майрамдык чыгарылышыбызды соңуна чыгабыз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта болуңуздар.